мына жакын арада ушуларды ушу талаага жаратылышка кое бергени турушат. Анан бизде баягы кое бергенде муну көрбөгөндөр баягы көрө калып, муну атып жесек болот экен, кармап жесек болот экен деп ушуну жеп койбоңуздар. Мына мен сиздерге атайын ушу жерге келип, бүгүн эртең бүрсүгүнү кое беребиз деп атканда алдын ала келип кыргызстандыктарга ушу айрыкча көлдүктөргө кайрылып коеюн деп атам. Бул жок болуп бараткан кызыл китепке кирген жаныбарларга кирет азыр дагы. Бул 100 жылдан кийин Ысык көлгө кайра кайтып келип атат. Мен суранып кетет элем, ушундан бир тоюп деле койбойсуңар, мына эчкинин улагындай эле болгон жаныбар болот экен, бирок бул абдан жаратылышка өзүнүн пайдасын алып келет. Анткени бул жерде тикенек чөптөрдү жейт экен, уулуу чөптөрдү жеп коет экен баягы. Ошон үчүн бул жаратылышты өзү тазалап турган жаныбар.